Эми мектептерде акча чогултууга тыюу салына тага жол берилсе, айып пулга жыгылат. Бул багыттагы мыйзам долбоорун парламент 3-чү окууда колдоду. Анда мыйзамсыз акча чогулткан жеке жактарга 20 000 сом айып каралган. Ушундай эле иштер коомдук фонддорду түзүү жолу менен жасалса, жеке жактар 40 000, юридикалык тараптар 60 000 сом айып төлөйт. Муну көзөмөлдөө Ички иштер министрлигине жүктөлөт. Акчаны мектептин ремонтуна, жанагындай кароолчулук алганга, же болбосо башка бир керектүүлөргө жумшалбай чогултмай жок. Бирок, эгерде мисалы үчүн мен бир жакшы бизнесмен болсом, мен ошол жерде окуп кеткен мектебим бар, эмне үчүн ремонт кыла албайм? Бир мектеп, бир класска оңдоп берейин десем, эмне үчүн кыла албашым керек мен аны? Ошону ачык айттыңыз да сиз? Ооба, ачык эле айттык. Аны биз өзүбүздүн профилдик комитетте дагы абдан талкууладык, урматтуу депутаттар менен биргеликте. Эч мындай мажбурлабай, мыйзамсыз баягы талап кылбай, кандайдыр бир адамдын өз мүмкүнчүлүгү болуп, анан каалоосу болсо, эч кандай мыйзамда мындай бөгөт коюу жок да, жардам берүүгө. Ошону салыштырмалуу түрдө айткыла. Мисалы үчүн мына мечиттер курулуп атат, бар бир бизнесмен куруп атат. Же болбосо бир колунда тыйыны бар киши куруп атат дейли. Эмне үчүн мен мектепте барып өзүм барып, тыйыным болсо ремонттоп берип койгонго, ошол жерде канча деген мен деле сооп таап атам да ошол жерденчи. Ошондой нерселерди ачык эле айткыла да, мына мондай деген адамдарды кыйнап акча чогултуу жок, ата-энелерди. А эгерде өзү барып жасап берем деп турган болсо, ага эмне үчүн тоскоолдук болушу керек? Ал эми ата-эненин мектеп үчүн ыктыярдуу түрдө берген көмөгү мыйзамсыз болуп саналбайт. Мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ири суммада айып салуу менен жоопкерчилик күчөйт дешет. Анткени менен айрым учурда мектеп ата-энелердин каражатына муктаж болгон жагдайлар дагы жок эмес. Просто эле өзү фондко чогултабыз деп баягы чорный кассага чогулттук дегендей эле ооздеки түрдө эле чогултуп баягы мыйзамдуу кылбай эле мына ушинткен учурлар бул мыйзамсыз болгон жана азыр деле мыйзамсыз да. Эми мындай мектептин муктаждыктарын мындай толтуруу үчүн, канааттандыруу үчүн мамлекет өзү толук түрдө каржыласа 100%. Анда ошондой камкордук кеңешке берки го ата-энелерден чогултканго туура эле мыйзамсыз. Даже камкордук кеңешинин жардамына да муктаж болбой тургандай абалды жаратып бере алса мамлекет, анда аябай эле бул чындыгында мыйзам долбоору мындай натыйжалуу иштейт. Учурда акча чогултууга жол берген мектеп директорлоруна кызматынан бошотууга чейинки тартиптик жаза бар. Мындай катаал чара билим уяларындагы акча топтоо деген түшүнүктү жойду дешет. Анткени менен наразычылыктар дагы жок эмес. Ал эми Ош шаарындагы мектептерде ата-энелер фонддору бүгүнкү күндө толугу менен жоюлган. Азыркы учурда толук тыйылган. Азыр эч кандай акча чогултуу жок. Мектепке эч кандай жардамды албай атат азыр. Мүмкүн болушунча тыйып аракет кылып атабыз. Буга чейин эле эми бул эгерде жанагы жарлык чыгып кала турган болсо, анда ошол буга чейин эле тыйылган эле. Эгерде кокустан ошондой болгондор болсо, айыбын тартат да. Бул эми бир жагынан туура эле болуп атат. Себеби бардык жанагы керектүү каражаттарды мамлекет берип атат азыр мектепке. Ушу пол жууган жанагы тряпкаларынан баштап бардык инвентарларды берип атат. Ошон үчүн азыр акча чогултууга тыюу салынган. Буга чейин УКМКда мугалимдерге жыйын өткөрүп, коррупциялык иштерге аралашкан мугалимдерге жеңилдик берилбейт экенин эскерткен. Элдин көп эле мүмкүнчүлүгү жетпегендер бар. Ар кандай дейт булар? Баарынын деле колунда бар эмес. 5 кол тең эмес дегендей кээ бир ата-энелер оор болуп калат. Анткени бирөөсүнүн колунда болсо, бирөөсүндө акча табылбай калмаган болот. Бирок бизде аягы бардыгы неме кылган үчүн чогуу төлөшкө, топтошко туура келип калат да. Бирөөгө экинчи ата алмай жүр. Буга чейин мектептерде акча чогултууга тыюу салуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анда мыйзамсыз акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.